Назарбек Камалдинович, кечиресиз. Назарбек мырза, айтсаңыз, демпингтин немесин, вот термин жөнүндө. Что такое демпинг деп? Демпинг деген эмне? Демпинг деген термин бул өзү сброс деген түшүндүрөт да, мындай. Жок, мен ал эмне экенин билем, бирок сиздин Минэкономдун берген корутундусу жөнүндө эме түшүндүрмөсү жөнүндө сурайын деп атам да. Демпинг бул мындай болот. Кадимки баа деген болот. Мисалы үчүн экспорттоочу мамлекеттеги сатып алуудагы кадимки нарк. Ошол нарк биздин рынокко киргенде өтө ылдыйлап кетет дагы. Экспорттоочу баадан баа бул өтө төмөн болуп кетет да. Ошон үчүн бул демпинг деп аталат. Демпинг мындайга айтканда өзүнүн себестоимостунан бир канча ылдый баада биздин рынок алып келип туруп сатат дагы, биздин товарларды, биздин производительдерди басмырлап рыноктон чыгара баштайт. Кадимки баа деген эмне? Кадимки баа мындай болуп аныкталат. Бул кадимки баа ошол мисалы үчүн экспорттоочу Кытай мамлекет деп коелу, мисалы да, эми башка бир мамлекет деп коелу. Ошол мамлекетте товар өндүрүлүп, чыгарылып, анан кийин рынокто жүргүзүлгөн бааны кадимки баа деп коебуз. Эгерде кадимки баа экспортто Назарбек мырза, сиз экономика министрликтин орун басары болуп иштейсиз. Дүйнө жүзүндө демпингке мындай определение болот да. А эмнеге сиздер биякта бизге кадимки баа деп жазып атасыңар? Кадимки баа деген бул кайсы баа деп мен сурап атам да. Четкий определениясы жокпу? Четкий определениясы бар, эки учур алынган. Кадимки баа ошол экспорттоочу мамлекеттеги товар сатып алуудагы баа. Биринчиси, эгерде ал мамлекетке эмес, бул экспорттуга гана. Биздин Бишкектеги бир мисалды келтиргилечи, мисал катары. Кадимки баа деп биз кайсынысын атайбыз? Кадимки баа мисалы үчүн биздин рыноктогу, мисалы үчүн сүткө болгон баа. Кандай баа? Бул базар баасы, глобустагы баасыбы, бул оптовый баасыбы, розничный баасыбы, кандай? Аны алсак болот. Орточо баа кантип чыгат? Орточо баа бардык бааларды алып туруп, суммируют этип аны бөлгөндө чыгат. То есть? Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени деген антидемпинг деген билесиз, антидемпинг механизмдери иштеш үчүн антимонопольный служба менен эмнеге бизде көп коррупция болуп атат да. Четкое определение демпинг берилип жазылыш керек деп ойлойм да. Ошол жазылбаса, бул деген абдан удобный большое окно для коррупции калтырып атабыз да. Поэтому четкое определение жазылса туура болот эле деп айтат. Ошон үчүн суроо берип атам да. Анан жасалма төмөн баа экенин мисалы кантип тактайбыз? Мына демпингде товарларды тышкы жана ички рынокторго жасалма түрдө төмөн баада сатуу деп жазып атасыздар да. Ошондо жасалма төмөн баа дегенди кантип биз аныктайбыз? Бул мында аныктаганда, мисалы үчүн экинчи учурундагы айтып кетейин. Экспортко чыгып аткан баа, мисалы үчүн Кыргызстанга башка баада, ал эми башка мамлекетке башка баада чыгарылат да. Башка мамлекетке көбүрөөк кымбатыраак баа, бизге өтө эле арзан баада. Жок, сиз экөөбүз экономиканы түшүнүп атабыз, сөздөрдү түшүнүп атабыз. Мен башка мисалды сизге түшүндүрө албай жатам да. Мисалы, антимонополдук служба мына сахардын баасын көтөрбөгүлө, необходимый первичный продукты питания деп биз киргизип атпайбызбы? Ошондо бирок текшерүү менен, мисалы, сиз дүкөнгө бардыңыз, базарга бардыңыз, ага жерге барасыз. Ошол барып туруп, ошолорду текшересиздер да. Анан штраф салынат. Анан ошол базарда иштеген адам да түшүнбөйт, мага кандай подход болду. Дүкөндө иштеген адам да түшүнбөйт, мага кандай подход болду. На основании чего келип мени сен демпинг кылып түшүрүп атасың баалар деп, ошол критерий кайсы деген сөз болуп атат да. Биз ошол биздин жөнөкөй жарандарга негизи текшерүүлөр ошол иштеген адамдарга болот да. Кантип түшүндүрүп бере алабыз? Мисалы, мага депутат катары чалат да. Эльвира Жыргалбековна, мен ушинтип тетиги киоскеде отурсам, сен демпинг кылып атасың деп мага штраф салды. Мен ал адамга эмне деп жооп бериш керекмин? Демпингти, мисалы үчүн, заявитель демпинг болуп атат деп заявление кылганы менен. Анда конкурент заявление жазып койсо, ошентип түшүрсө, ошентип анан штраф салып саласыңарбы? Эльвира Жыргалбековна, бул жерде териштирүү жүргүзүлөт да, териштирүү жүргүзүүчү орган. На основании чего? Четкий критерий, пожалуйста, түшүндүрүп бергилечи. Сиз, мен да экөөбүз билебиз, ишкерлер, сиз мурда мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеп келесизби?
Сиз, значит, ошол жылуу кабинетте отурасыз. Мен мисалы, мен жеке тажрыйбамда ишканалар кантип иштегенин билем да, бизнес кантип иштегенин билем. Анан өзүмдүн башыман өткөргөн антимонопольный служба менен саллашканымды да билем да. Ошондо сен аркаңда, так сказать, тааныш, билиштер болбосо Министерство экономикада, проверка в удобном русле кетет да. Ошондуктан азыр ошол кичинекей киоскда болобу, базарда болобу, бир жөнөкөй жаран отурса, ал байкушту как защитить мы можем? Ал айтат да, эмнеге таяныш керекмен депчи. Ошол четкий критерий каякта. Буну азыр биз өткөрүп жиберсек, урматтуу коллегалар, бир нерсе бар да. Демпинг менен антидемпингтин эки бияктан жасалма төмөн баа деп жазылып атат да. Четкий критерий жок болгондо сиздерге бүт анан кийин эми ишкерлер кайрылат да, барып текшерип алганда аны барып штраф салып эле жатып калышат да. Эми бул жанакы бир ЭТТНди биз өткөрө албадык, азыр мына ызы чогулуп атабыз да. Бул да ошондой бир түшүндүрмөсүн четкий берип койсок, биз коррупциядан мисалы көп ишкерлерди, кичи ишкерлерди сактайт элекпиз да. Чоң ишкерлерди аларга, как сказать, они себя юристов наймут, защитят. А кичинекей ишкерлер көп мындай түшүнүгү азыраак болсо, аларга деген текшерүүчү барып айтат, бул деген мондай десе, ал бакшы ошол ишенет да. Так мындай анык критерийлер табылбай калат да. Уруксатпы бир аз түшүндүрмө берип кетсем. Дүйнөлүк соода уюмунун тариф жана соода ГАТТ деп коет. Ошондой соглашениясын бар да, 6 статьясында көрсөтүлгөн ошол жерде демпинг жөнүндөчү. Ошол дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттер бири өлкөдөн экинчи өлкөгө товарды өзүнүн кадимки баасынан өтө төмөн киргизген учурда өлкөлөр признают, что бул демпинг, анан кийин бул осужденияга жатат деп белгиленген. Демпинг, анда сиз бүгүнкү күндө Кыргызстан, Кытайдан болгон серый кеткен контрабандалык, контрафактылык продукция жөнүндө сөз кылып атасыздар да. Биз деген мисалы башка өлкөлөргө демпинг кылып атабыз деген сөз болот. Казакстан ошон үчүн биз менен ызы чуубуз көп болуп атат на границе, туурабы? Бул чоң деңгээлдеги маселе. А мен кичи деңгээлдеги кичи бизнес жөнүндө сөз кылып атам. Кичи бизнес бул жөнөкөй киоскто отурган адамдар кантет, алар эмнеге таяна алышат, аларды мен эмне кылып коргой алам, жогорку кеңеш депутаты катары деп мен аларга эмне деп жооп берейин деген. Мен түшүндүм сизди. Биз бүгүн карап аткан маселе бул үчүнчү мамлекеттер менен соода жүгүртүүдөгү отношения болуп, мамиле болуп эсептелинет да. А сиз айтып аткан маселе мүмкүн ички маселе болгондуктан бул антимонополия мыйзамдары менен регулировать этилиш керек да. Жок, азыр мына туура айтып кетти. Сиз башынан өзүңүз адашып кеттиңиз. Мына эми нукка түштүңүз. А бирок Казакстан менен өлкөлөрүн алып кетсек, мы же тоже демпингуем какие-то вещи тогда, да? Нет, Казакстан менен биздин ортобузда бул мыйзам колдонулбайт. Технический моменттер болот да? Үчүнчү мамлекеттерге колдонулат. А ички, ну ими нет, ну хорошо, как замминистра экономики, тогда пусть объяснит, ну у них же здесь определение. Кадимки ба, обычная цена. Что это? Кадимки ба. Потом здесь искусственно заниженная цена. Это общее понимание. А вот конкретно, если придет проверка конкретному бизнесмену, малому бизнесу, он на что должен опираться, например? Потому что мыйзамда жазылгандан кийин ошого налоговый органдар, они же обычно исходят из этой вилки, да, удобно им, как им удобно это видится, и антимонопольная служба. А бизнесмен на что должен опираться? Кадимки баа деп ушул товардын өздүк себестоимостунан чыккан баа да бул. Анан кийин рыноктогу мындай жүгүртүүдөгү орточо баасы. Ал эми экспорттук баа бул уже чыккан өзүнүн мамлекеттен башка мамлекетке барып отурган баасы. Ошону түшүндүрөт да. Хорошо. Что-то... Хорошо, я поняла, я так поняла, мы Да, министрлик менен дагы бир жолугушачы. Вы сейчас просто в тупик зашли, да?